Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу теле-көрүүчүлөр, улуттук каналда сиздер ойордо программасын көрүп жатасыздар. Биздин бул чыгарылышыбыз айымдардын жаз майрамы 8 марттын алдында чыгып атат. Демек, бул маселеге биз кайрылууну туура көрүп отурабыз. Биз кайрыла турган тема бүгүн айымдардын лидерлик сапатын өнүктүрүү деп аталат жана ушул өңүттөгү мамлекеттик саясатта жасалып аткан аракеттер негизи эле коомдук башталыштар, коомдук өнүгүү, мамлекеттин өнүгүшүндөгү айымдардын орду кантип атат, алардын активдүүлүгүн, лидерлик сапаттарын көтөрүп чыгуу менен биздин келечектеги пайдалуу иштерге кантип аралаштыра алабыз деген суроолорго жооп алсак деп турабыз. Бүгүн биздин студиябызга келген коноктор менен тааныштырайын. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жумалиева Акбалык Калыевна келип отурат. Айткүл Байтуурова Тоң районундагы Тоң айылдык кеңешинин депутаты. Орманова Аваскан Чынбердиевна гендердик маселелер боюнча эксперт, демилгелүү ишкер аялдар фондунун негиздөөчүсү. Ошондой эле Аида Акматакунова Ат Башы районундагы Ак Муз айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты. Окоева Гүлмира Качкыновна Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин гендердик саясат жана үй бүлөлүк зомбулуктан коргоону координациялоо башкармалыгынын башчысы. Жана Назгүл Курманалиева Талас районундагы Кара Суу айылдык кеңешинин депутаты. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүн биз белгилеген теманын тегерегинде буга чейин дагы түрдүү кептер болгон, түрдүү талкуу болгон, бирок бул дайыма сөз кыла турган мамилеге арзыйт деп билебиз. Анткени коомдун өнүгүшүндө бөлүнүүчүлүк болуу мүмкүн эмес. Ар кимдин өзүнүн ордун, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн арттыруу деген маселе бизде жашап келет. Өзгөчө Кыргызстандагы ошол айымдардын өнүгүүдөгү кошкон салымына келгенде бир топ талкуулар ушул социалдык өңүттөгү көйгөйлөрдү чечүүдө, коомдун бир жигердүү иштешине салым кошо турган, бир үлгүлүү көрсөтө турган бизден мыкты айымдарыбыз көп деп кеп кылып, анан аларды кантип биз жалпы коомдук мүмкүнчүлүктүн деңгээлине чыгарабыз деген суроолорго дагы биз талкууларды таштап келгенбиз. Азыр биз Аваскан Ормановна Чынбердиевна кепти сизден баштасам деп турабыз, эксперт катарында. Жалпы эле ушул биз айтып аткан өңүттөгү маселе 30 жылдык өз алдынча өнүгүү, эркин өнүгүү, демократиялык принциптерди сактоо менен өнүгүү жана ушул жаңыча өнүгүү деген маселелерди көп коюп келатпайбызбы? Ушул алкактан алганда биздеги Кыргызстандагы айымдардын коомдук өнүгүүдөгү, мамлекеттик өнүгүүдөгү ордун биз эмнеден артыкчылыктуу катарында белгилейбиз же кайсы маселелерге көбүрөөк байласак болот? Бизде Кыргызстандын тарыхында 1995 жылы Кыргызстан өкүлчүлүк болуп, атайын ошол Кытайда өткөрүлгөн Пекин шаарындагы 4-ч конференцияга аялдардын абалын жакшыртуу боюнча чоң документке кол койгон. Ошол күндөн тартып 1996 жылы Кыргызстанда аялдар жылы деп, мына ошол жылы аябай аялдарга көп көңүл бурулган да. Андан бери канча жаңылыктар болду, канча өзгөрүүлөр болду, канча мамлекеттин өзүнүн башкаруусунда да өзгөрүүлөр болду да. Ошол жылдан тартып бүгүнкү күнгө келе турган болсок, Кыргызстандагы мыйзамдар, бүгүнкү күндө ошол укуктук ченемдик актыларга токтоло турган болсок, аябай жакшы кабыл алынган. Чындыгында эле аялдардын саясатка тартылуусу, ар кандай чөйрөдө алардын үнүнүн бар экендиги, социалдык маселе чечилеби, экономикалык чөйрөдө болобу, же ошондой эле саясий чөйрөдө болобу, аялдардын катышуусу өтө маанилүү. Себеп дегенде аялдар ошол жерде бир жыныстын көз карашы менен эмес, аралашкан мындай чечимдер кабыл алынат да. Ал деген ошол кайсы платформада сүйлөшүп жүрүп аткан болсо, ошол аянтчада маданиятты, адамдардын жүрүм-турумун, көз карашын, бири-бирине болгон мамилесин өзгөртөт. Ошон үчүн ушул өзгөртүү Кыргызстанга дагы башка өлкөлөр сыяктуу эле керек экендигин баалап, бүгүнкү күнгө чейин мына жакшынакай бир сонун кабыл алынган бизде бир улуттук программа бар. Бул улуттук гендерлик теңшиликке жетүүнүн улуттук иш планы ар 3 жылда кабыл алынып турат, жаңыланып. Мына ошол жерде дагы жакшы багыты бар. Бул приоритеттүү багыттардын бири аялдардын саясатка катышуусу. Мына ошону басым жасап, бизде 2021 жылы жаңыланган жаңы мыйзам менен шайлоого бардык, жергиликтүү кеңештин депутаты болуп. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына 30% квота киргизилди атайын аялдар үчүн. Мен дагы мына 3-чү жолу депутатмын. Мына ошондон бери ушул квотаны пайдаланып, чындыгында ошол жергиликтүү деңгээлде, жергиликтүү маанидеги маселелерди жана ошондой эле мамлекет тарабынан ыйгарылган ыйгарым укуктарды аткарууда аялдардын өзүнө мындай ээ болгон жумшак көндүмдөрү жана ошондой эле профессионалдык көндүмдөрдү пайдаланып чечим чыгарабыз да. Ошон үчүн кабыл алынган чечимдер бир жагынан чыр чатаксыз кабыл алынат,
тынч кабыл алынат, жана ошондой эле өзгөрүүгө бара турган эки жыныстын ою бирге чыгат да. Ошол үчүн ушундай өзгөрүүлөр бар, ушуну баса белгилесек болот. Көп учурда сиз белгилеген жагдайларга токтолгондо ошол эркек жолдоштор мындай маселе чечип атканда көбүрөөк мындай социалдык өңүттөн эмес, башкараак экономикалык же чарбалык же практикалык өңүткө басым жасап коет да, анан кийин ички жагдайларга көбүрөөк маани бербей калгандыктан анан айым кишилердин аралашуусунда ошол маселе тереңинен ар тараптуу каралат деп да мүнөздөп жүрүшөт. Эми чындыгы бардыр, бирок ошентсе дагы сиз белгилегендей мындай бирдейлик, теңдик маселени ар тараптуу кароонун бир мүмкүнчүлүгү катарында көрүп келатабыз. Анан бул жерде жанагы айымдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, анан баардык тепкичтеги башкарууга, маселе чечүүгө аралаштыруу деген маселе бир канча жыл мурдан башталып активдешип келатат. Жаңы эле белгилеп кетишти, ушул жергиликтүү кеңештердеги 30% жана квотанын берилгендиги. Ошол эле маалда айымдар айтып жүрүшөт. Бизге андай квотанын кереги жок эле. Биз эрдик менен, өзүнүн чечкиндүүлүк менен, иш менен, аракет менен, билим, тажрыйба менен анан кийин эркинче добуш алып кетсек деген дагы мындай ишеним көбүрөөк болот деген маселени айтышат да. Ошентсе дагы мындай колдоо, жанагы айымдардын биз коомдогу ролун өстүрөлү, ушинтип алдыга сүрөп чыгалы деген чакырык, аракеттер эмне үчүн зарыл? Кандай дейсиздер? Саламатсыздарбы? Бул коомго аялдардын аралашуусун бир эле жана 30% квота деп айтып атпайсызбы? Ошон менен эле депутат болуп келбестен аялдардын өзүнүн лидерлиги, өзүнүн өнүгүүсү, өзүнүн жетишүүсү менен деле депутат болуп келүүгө болот да. Бирок андай учурда бир саналуу гана аялдар ошондой деңгээлге жетип калышы мүмкүн да. Ошол себептен баягы кыргыздын менталитетинде бар да, үйдөн чыга албаган, үйдө отурган мындай жакшынакай эле лидер, илимдүү, билимдүү айымдарыбыз бар да. Ошолор баягындай коомго аралашып чыга албай калган учурлар болот да. Ошол себептен жана 30% квота аялдардын ошо жергиликтүү кеңеште болобу, жогорку кеңеште болобу шайлоого баруусуна аябай чоң түрткү берди да. Себеби баягы үйдө отуруп көп оюнда болсо дагы көпчүлүккө чыга албаган, жете албаган келиндерге жакшы мүмкүнчүлүктөр болду. Ошонун аркасы менен эле ошо лидер айымдардын коомго аралашуусунда баягы өзүңүз айтып жаткандай бул аялдар назик болуп, жана ошо тереңден маселени, социалдык маселелерди мындай тереңден көрө алат да. Баягы мырзалар болсо үстүртөн көрүп, өзүңөр айткандай эле ошо жергиликтүү кеңеште болобу, жергиликтүү өз алдынча башкарууда болобу, айылдын ичинде болобу, баягы эркектердин башкаруусу үстүртөн кетип, баягы көмүскө майда маселелер байкалбай калат. Ошону ушу аялдардын лидерлиги, ошо лидер айымдар, жакшынакай келин кыздарыбыз ошондой маселелерди көтөрүп чыгат да. Мен бул айта кетейин деген ошол эле баягы айылдарда эркектер жол куруу же таза суу чыгаруу же бир мектептерди куруу деген маселелер менен үстүртөн кеткенде, ошол эле учурда аялдар ошо таза сууга кийин көбүрөөк муктаж, эркекпи же аялбы дегенди биз жакшы таразалай алабыз. Себеби сууну аялдар көп пайдаланат. Ошол эле учурда сууң жок болсо кичинекей балдар алыстан сууну ташып келет. Ошондой моменттерди аялдар көбүрөөк көтөрөт да. Ошондой эле бала бакча маселесинде дагы үйдө баланы тарбиялоодо ата отурбайт, ата баары бир тышкаркы жумушта иштеп кетет. Ошол эле учурда илимдүү, билимдүү лидер айымдарыбыз бакчаң жок болсо үйдө отурууга муктаж болушат. Ошон үчүн ошондой майда маселелердин баарын ушу аялдар тереңден көрөт деп айта алам. Ошол эле убакта жана зордук зомбулук дагы көбүнчө аялдар, анан балдар туш болот да. Ошонун баарын камтып келүү ушу аялдардын лидерлигин өндүрүү, аялдар жергиликтүү өз алдынча башкарууда болобу, билим берүүдө болобу, мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, ушу бул жерде деген аялдар көпчүлүгүн жанагы ден соолук жактан эле ошо врачтар баягы ошол тарапта эле аял врачтар көп дегенде анан мугалимдер көп жалаң аялдардан деп айтабыз да. Өзүңөргө ылайыктуу иште гана болгула дегенден. Эмне үчүн аялдар башка коомдук жумуштарды деле аткара алат, эмне үчүн министрликтер иштей албайт, иштей алат. Аялдардын баары өнүккөн, илимдүү, билимдүү деп баса айта алат элем да. Айдайм, өзүңүздүн практикадан эмне үчүн керек экендигин кайсыл бир мисалдар далилдей алат? Негизинен коомдо ошо аялдардын ролу аябай чоң. Биздин ушул заманга чейинки деле биздин ата бабаларыбыз энени кандай барктап баалап келген.
Анан сиздин жана сурооңузга жооп катары айтып кетким келет. Аял негизинен өзү мээримге назик жан, мээримге муктаж жан. Анан ошон үчүн сиз жана 30% квотаны киргизбей койсо деле болобу деген негиздегидей айтайын. Албетте аял өзү ошондой назик жан. Бул киргизиш керек да, сөзсүз аялга колдоо керек. Ага ошончолук бир жакшы таасирдүү нерселер аял кишиге бат таасир берет да. Анан коомдо албетте өзүм как ошо лидер катары коомдо аял киши өзү биринчи аракет кылыш керек. Анан үйдө жанагындай отуруп аракет кылайын десе бир ошо булактарды таппаган айымдар үчүн сөзсүз ушундай лидерлик касиеттер керек. Баягы көрүп көсөм болот, сүйлөшүлө чечем болот дейт. Анан бири бирин көрүп, мен да ушул нерсеге барсам болот экен деген негиздерде келип чыгат да. Назгүлө. Бул теманы ошо талкуулап атканда мен да ошо ойлонуп өзүм оюмду айткым келип атат. Кыргыз Республикасында гендердик маселелерди алып чыгуу боюнча улуттук программа кабыл алынган. Аялзат программасы 1996-2000 жылдары кабыл алынган. Андан кийинки жылдары 2002 жылдан баштап гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегия кабыл алынып, ал кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү болуп 30-жылдарга чейин узарып атат. Бул ошо узак мөөнөттүү болгон себеби деп ойлойм, анткени бул программанын эң негизги максаты ушул гендердик теңчиликке жетүү деген баягы максатты койсо дагы азыркы учурга чейин аялдардын коомчулукка аралашуусу, бийлик бутактарына аралашуусу дагы деле аз болуп келип атат да. Ошондой эле шайлоо процессинде дагы биз практика жүзүндө билебиз. Мен өзүм Талас районундагы Кара Суу айылдык кеңешинин 3-чү жолку депутатымын. Биринчи, экинчи жолку депутат болгондо мен ошо 2008 жылы 11 депутаттын арасынан жалгыз аял киши болуп шайландым. Андан кийинки шайлоодо дагы 2012 жылы кайра экинчи шайлоого бардым. Ал жылы дагы жалгыз аял депутат болдум. Азыркы 3-чү жолкуда жанагы 2019 жылы өкмөт кабыл алган токтом боюнча 30% квота киргизилсин болгондо мен ойлойм ушул 30% квота баягы аялдар дагы деле коомдук жумуштарга көп аралашкан жок, шайлоолорго барган жок деген сөз да. Ошондуктан ушул квотаны койгондон кийин аялдардын аралашуусу бир аз болсо дагы өйдөлөдү. Мүмкүнчүлүк ачылды, мүмкүнчүлүк ачылды. Эми аялдардын колунан эркектер жасап жүргөн жумуштардын баардыгы келет деп ойлойм. Баягы аялдар социалдык маселеге көбүрөөк көңүл бөлөт деп атпайсыздарбы? Социалдык маселеден башка чоң жумуштарды дагы биз ошо эркектер катары эле бүтүрүп, долбоорлорго катышып, мисалы үчүн жанагындай айылдын инфраструктурасын өзгөртүүгө, мисалы үчүн биздин айылда 2020 жылга чейин бала бакча жок болгон. Ошол бала бакчаны куруп ишке берилиши 10 жыл убакыт алды да. Сиз айтып аткан жанагы жалгыз эки чакырылышта депутат болуп анан кийин силердин саныңар көбөйгөндөн кийин ошол ички талкуу, маселеге мамиле, чечим кабыл алууда бир нерсе өзгөрдүбү? Мындай добушуңар өтүмдүүрөөк боло баштадыбы? Ооба, чечимдерди кабыл алганда албетте эркек депутаттар менен аял депутаттардын баягы чогуу баягы маселени чечүүдө чогуу эле, бирок аял депутаттар баягы социалдык маселелерге баягы ийне жибине чейин көбүрөөк көңүл бөлөбүз да. Айырмаланып турат. Бул маселе чынында мындай көңүл бөлүүгө зарыл, муктаж деп убагында көп талкуу жүргөн. Анан Акбалык калайында мына азыр сиз иштеп турган Борбордук шайлоо комиссиясы дал ушул маселеге көбүрөөк көңүл бөлгөн, анализ дагы көп болуш керек сиздердин колуңуздарда. Бул кыймыл кандай болду деп. Себеби алгач ушул мыйзам ишке киргенден кийинки шайлоолордо бир топ талкуулар жүрдү. Анан ошондой мүмкүнчүлүк турса дагы кээ бир жергиликтүү кеңештерге катышам деген айым тиги демилгелүүлөрдүн саны жок экендигин, анан кантип толуктайбыз, кыйнап алып келебизби, эмне кылып ушул квотага тиги шайкеш келтире турган кеңешти түптөйбүз деген да маселелер болбоду эле убагындачы. Анан азыр кандай бир мындай тенденция өзгөрдүбү? Туура айтасыз, бизде Кыргыз Республикасында аялдардын калктын жалпы санынан алып караганда 50%дай
болгонуна карабастан өкүлчүлүк шайлоо органдарында айымдардын өкүлчүлүгү ар дайым аз болуп келген. Жанагы биз айтып аткан квоталар ошол өкүлчүлүктөрдү көбөйтүү үчүн ал мындай муктаждык бир аргасыздан киргизилген нормалар болуп эсептелинет. Аларды убактылуу деп айтсак дагы болот. Ошол өкүлчүлүктөрдүн аздыгынан бул нормалар жергиликтүү кеңешке 2019 жылы киргизилип, ал анын иштеп баштагандан кийин 21 жылкы шайлоодо 9,36%, 38,76%га көтөрүлгөн айымдардын келүүсү. Себеби дегенде ошол квота 30% квота айымдар үчүн резервге алынарын билгенден кийин айымдардын мурдагы шайлоодо мисалы үчүн мен катышсам деле эркектерге добуш берет экен деген түшүнүк болушу мүмкүн да, мен өтпөй калышым мүмкүн дегенчи. Тактап коюшубуз керек, бул жерде айымдар үчүн эле эмес болуш керек. Бул квота ооба, бул гендердик квота. Гендердик теңдик үчүн, же 30%дан кем эмес орун же жигиттер же кыздар үчүн. Ооба, туура айтасыз. Бирок айылдык кеңештерде мисалы үчүн аялдарга бул артыкчылык бар. Себеби дегенде айым кетсе, сөзсүз айым буш мандаттын ордуна айым келет деген эреже бар. Ал эми эркек депутат келсе, айылдык кеңеште сөзсүз эркек келет деген эреже норма жок. Себеби дегенде ал эркек кеткенден кийин ал жерде эң көп добуш алган айым депутат дагы ордуна келет. Ошондуктан айымдардын айылдык кеңештерде пайыздык эмеде алып караганыбызда мурунку шайлоолорго караганда бир топко өстү. Мен жана айтып кеткендей 38,76%га көтөрүлдү. Бул деген чоң көрсөткүч. Анан жогорку кеңештин деңгээлинде айтып кете турган болсом, жогорку кеңештин деңгээлинде азыр ал мурунку шайлоолорго караганда ал жакта деле пайыздык өсүш бар. Себеби дегенде бизде силер билесиздер, азыркы учурда биз парламентти аралаш системада шайлаганбыз. Мурункудан депутаттардын саны дагы 120дан 90го кыскарган. Анан пайыздык көрсөткүч мурдагыдан азыр бизде аз болуп калгандыгынын себеби ал округдан келген депутаттарды биз ал жакта квотаны сактай албайбыз. Ошондуктан азыр 36 округдан келген жогорку кеңештин депутат айымдарынын арасынан бир гана Суробалдиева Эльвира бар. Ал эми партиялык система менен келген депутат айымдар азыркы учурда 19 түздү, жалпы жогорку кеңеште 20 депутат айым бар. Бир кезде бири да жок эмес беле? Андай учур дагы болгон. Ошол үчүн бизге квотанын азыркы учурда биздин элибиздин түшүнүгү жанагы эркектерге артыкчылык көрсөткөн эркек адамдар жасай алат, аялдардын колунан келбеши мүмкүн деген бир түшүнүктөр жойулуп, аялдарга ишеним артуу көбүрөөк болгонго чейин бул квоталык биз бул нормалар сөзсүз турушун борбордук шайлоо комиссиясы да кызыктар. Ошол квоталык нормаларды сактоону ошолго чейин кармап турууга биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Гүлмира Качкановна, кеп кезеги сизге келди. Биз жалпы маселени тактап алгандан кийин кеп берип атканыбыздын да себеби бар. Анткени мамлекеттик саясат бул жерде баягы 30 жылдын аралыгында түрдүү деңгээлде жүрүп келди. Бүгүн болсо бизге толукпу же үзүл жеттиби маалымат бар. Азыр ошол жергиликтүү башкаруу органдарында чечим кабыл алуучу кызматтарда ушул айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында лидерлик мүмкүнчүлүктөрдү дагы жогорулатуу өңүтүндөгү мамлекеттик программа ишке ашат. Ушул жаатта жумуш жүрүп атат деген маалымат бар. Бул эмне болгон программа? Буга чейин жасалып келген жумуштарга бул кантип айкалышкан өңүттө көрсөтүлөт? Бул жерде биздин катышуучулар айтып өттү, жана Пекинский платформа, Аялзат программасы 96-жылы баягы Союздан бөлүнүп чыккандагы биздин Кыргызстандын эң биринчи программасы бул Аялзат программасы болгон. Ошол убактан баштап ушу аялдарга көбүрөөк мамиле көңүл бурула, өзгөчө көңүл бурула баштады деп айтсам болот. Андан кийинки уже
гендердик саясатка жетүү боюнча улуттук 2 программа кабыл алынды. Биринчиси ошо 2020 жылга чейин болчу. Азыркы убакта ошо гендердик 2030 жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук стратегиясы иш жүзүнө ашырылып жатат. Ал боюнча дагы ошондой кыска мөөнөттүү 3 жылдык план кабыл алынган. Ал пландын быйыл уже бүтөт. Уже эмдиги жылы уже жаңы программаны, жаңы планды жазып баштайбыз. Мындан тышкары ушу бүгүнкү күндөгү статистикага карала турган болсом, бизде тең эле деп айтсам болот да, мындай 50,4 ушундай эле процент айырмачылык бар аялдар менен эркектердин ортосунда. Бирок ошого карабастан мындай гендердик теңчиликке кичине жетпей келатат деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө эгерде кабинет, министрлер кабинетинин мүчөлөрү 21 болсо, ошонун ичинен 3 эле аял бизде ошол министрлер кабинетинин мүчөсү болуп атат. Министрлердин орун басарлары 69 болсо, ошонун 12 эле болуп атат. Бул 17,4% түзөт. Жогорку сотто, конституциялык сотто дагы кичине азыраак болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиясында бизде бир Нуржан Шайлообековна бар. Анан эсеп палатасында аялдар жок деп айтсак болот. Анан кийин акимдин орун басарлары, мэрлин орун басарлары бар. Бирок бүгүнкү күндө бир дагы бизде мэр, бир дагы аким, бир дагы ушу губернатор болгон аялдар жоктугун баардыгыбыз билебиз. Анан ошолорду эске алуу менен бизде жаңы эле ушул аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программа 2030 жылга чейин иштелип чыкты. Биз жакында эле аны министрлер кабинетинин кароосуна киргиздик. Бул программа 3 приоритеттүү багыттардан турат. Бул биринчи багыт, бул биринчи кезектеги чаралар. Бул жерде мен айта кетчү нерсе, бул ошол аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программада өзүнчө атайын резерв кадрын түзүү сунушу каралат. Бул жерде ошол атайын резервге жаланган аялдар кирет да. Бирок ал атайын резерв деген бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө жок болгондугуна байланыштуу биз ошол биринчи приоритет, ошо биринчи кезектеги чаралар деп карап атабыз. Бул эмнени билдирет? Биз ушул программа буюрса 8 мартка чейин кабыл алат деп үмүттөнүп атабыз. Эгерде кабыл алынса, ушул биринчи жарым жылдыкта биз бардыгыбыз тең, бардык мамлекеттик органдар информациялык кампанияларды жүргүзүп, биздин активдүү болочоктогу лидер аялдарды ошол резервге катышууга чакырабыз. Эми бул жылы ал специалдык резерв жок болгонуна байланыштуу регионалдык, муниципалдык резервге көбүрөөк катышуусуна чакырык жасайбыз. Бул информациялык кампанияны бизде Минкультура, биз анан кийин жергиликтүү органдар боюнча бизде агентство бар. Бардыгыбыз биргеликте ошондой информациялык кампанияларды жүргүзөбүз. Андан кийинки багыт бул аялдардын ичинен кадрлардын атайын резервин түзүү жана анын иштеши. Бул өзүнчө багыт. Бул боюнча өзүнчө жумушчу топ түзүлөт. Анткени көп мыйзамдарга, көп укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Атайын чараларды көрүш керек. Специальный мера деп коебуз орусча. Ошолорго дагы өзүнчө маселелерди карашыбыз керек. Үчүнчүсү багыт бул талапкер аялдарды жетектөөчү позицияларга даярдоо, алардын квалификациясын жогорулатуу системасы каралган. Бул жерде ошол аялдарды даярдоо. Потому что мындайча айтканда эми аялдар деле баягы лидер болгону менен аларды даярдаш керек. Бүгүнкү күндө ошол окутуу системасы балким аз болуп аткандыр. Ошол үчүнчү багытта ошол окутуу системаласы көбүрөөк каралышын биз сунуштап азыр ошол долбоорду министрлер кабинетине киргиздик. Менимче бул улуттук программа кабыл алынса, көп эле биздин лидер айымдар ошол саясатка аралаша турган, ошол чечимдерди чыгара турган кызматтарга келүүгө булардын мүмкүнчүлүгү түзүлөт деп айтсак болот. Түзүлгөндөн кийин мына бул жерде айтылып аткан ар кандай көйгөйлөр бар. Бизде эркектер жаратылышынан ошондой болуш керек. Булар баягы мындай глобалдуу карашат эркектер. Эми аларды да күнөөлөй албайбыз, силер карабайсыңар депчи. Аялдар болсо ошол майда чүйдөгө көбүрөөк көңүл буруп, көйгөйдүн баары ошо майда чүйдөдөн чыгып атпайбы? Мисалы үчүн айта турган болсок, бүгүндө гендердик зомбулукка деле көбүнчө аялдар эле чырылдап, чуркап жүрүшөт. Ошол жагына дагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Анткени аял гендердик зомбулук болгон, бул деле биздин экономикабызга өзүнүн зыянын тийгизет.
көп аялдар каза болуп калып атышат, көп аялдар инвалид болуп калып атышат, балдар жетим болуп калып атышат. Ошол убакта бизде мамлекет аларды караганга уже мындай милдеттүү болуп калып атат да. Ушул сиз белгилеген айымдар кабыл аткан социалдык көйгөйлөр гана биз белгилеп аткан жана мамлекеттик улуттук программаларды иштеп чыгып күчөтүү зарылчылыгын жаратып атабы, же башка бир дагы себептер барбы буга? Кайсы бир тараптардын алдындагы милдеттемелерди аткарыш үчүн гана жасалып аткан жумуштар эмеспи деген жака ооп кетпейби? Бул бизде жалпы коомдук мамлекеттик саясий түзүмдүк мындай бир процесстин зарылчылык муктаждыгын сезебизби деген нерсе да. Жөн гана баягы күчкө салып эле ушундай кылышыбыз керек, кокуй бир жерден таап келели, бир жөн алып келели, ушуну кызматка коелу менен гана чектелип калбайбызбы деген маселе да. Жок, мен андай болбойт деп эсептейм. Анткени эмнегедир бизде мындай стереотип болуп калган, аялдар только соц маселени гана караш керек деген бүгүнкү күнгө чейин ошондой стереотип бар. Баарыбыз билебиз, буга чейин деле акимдердин орун басарлары бардыгы тең аялдар, аялдардын бардыгы тең ошол социалдык маселелерди кароого гана каралышат да. Эмне үчүн биздин аялдар экономикалык маселени карай алышпайт? Ошон үчүн ал жагын да караш керек. Анан бул жерде эч кандай бизге мындай күч колдонуу жасаш керек деген деле болгон жок. Бул бүгүнкү күндөгү замандын талабы. Бүгүнкү күндө бизде мен жаңы эле айтып өттүм, гендердик насилие болуп атат. Аларды четиш керек. Балдар садикке барбай атат. Ал маселени да четиш керек. Аялдар, иштей турган лидер аялдардын мүмкүнчүлүгүн мамлекет колдонуш керек. Алдар ошол балдарын садикке бере албай, школго убагында бере албай, балким алар ошонун салымын мамлекетке кошо албай келатат го деген бизде ой бар. Ошон үчүн бул жерде эч кандай күч колдонуу жок. Бир гана жакшы үмүттөр, жакшы пландар. Алышкан Чимбердиевна, биз майдалап аткан жокпузбу? Бир нерсеге таң улап эле. Ушундай болуш керек, эмне болсо да ушуну жасашыбыз керек дегенге таң улап аткан жокпузбу? Биз баягы мүмкүнчүлүк берсек, мисалы биз белгилеп атпайбызбы? Убагында болгон лидерлер, эл башкарган биздин айымдар, чечкиндүүлүгүн көрсөтө алган биздин апалар, мисалы тарыхта калган, аты калган айым инсандарыбыз жөнүндө айтып атабыз да. Бул тагдыр, турмуш, зарылчылык же болбосо жагдай ошого жол ачса, ошондо мүмкүнчүлүк берсе, өзүн көрсөтө алгандыгы, демек ошол категорияга чыга алат жана ушул ишенимге ээ боло алат дегенди табигый жол менен көрсөтүп атат. Экинчиси, биз мына мамлекеттик программалар же улуттук программаларды кабыл алуу менен биз мүмкүнчүлүк берип атабыз, бирок экинчи жагынан милдеттеме катарында гана отчеттук ишке дагы айланып кетпеш керек деген нерсе бар да. Табигый тандалуу, табигый мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү деген принциптер каякта калат. Негизинен эле биз Кыргызстан башыбыздан аябай көп окуяларды өткөрдүк да. Бир нече чыр чатактарды өткөрдүк. Ал мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттен сыртка болду. Ошол эле мезгилде баарыбыздын дүйнө жүзү боюнча бизди 19-жылдагы ковид баскан мезгилде, мына ошол мезгилдерде аябай өзүнө тың, өзүнүн ишине мындай жоопкерчиликтүү караган, өзүнүн ишин жакшы билген мыктылар билинип калды да. Ошол жерде бир эле, мисалы, бир жыныска тактолгондун кереги жок болчу да. Өзүн менеджер кылган, ошол эле мезгилде жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланган, жаңы мынау технологияларды пайдаланып, өзүнүн жумушуна мындай тез жасаган, бир 5 күндүк жумушту 7-8 күнгө чейин аткара албаган кызматкерлер бар. Ошонун арасында аны 4 күнгө чейин жеткирип, өзүнүн баягы производительность деп коет го, өндүрүмдүүлүгү боюнча. Ошон үчүн канчалык билимдүү жана канчалык жаңы технологияны билип, бүгүнкү 21-кылым менен бирге жүрүп бараткан адистердин арасында кыздар, келиндер, аялдар аябай көбөйдү да. Аны биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Кайсыл жерден кандай маселе болуп атканса чечип чыгып атканда, мына ошолордун өндүрүмдүүлүгүн байкаса болот да. Анан таң улагандын кереги жок. Азыр мондой бир логикага туура келбей жатат да. Аялдардын бардыгы социалдык маселени аябай жакшы түшүнөт деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде социалдык маселелерди башкарган эркектер толтура ошол жерде. Анда же ал жерди бериш керек болчу аялдарга мүмкүнчүлүк кылып да. Анан экономикада жарабайт деген да түшүнүк болуп атат да, анда кайда деп. Эгерде баарыбыз да билебиз, үй бүлөнүн деңгээлинде деле карай турган болсок, аял киши тың билимдүү боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө жогорку билимдеги диплому жөнүндө сөз кетип аткан жок да. Негизинен эле ошол коомдо орду бар, айткан сөзүн, мисалы, аткарылган бардык нерсеге түшүнгөн, үй бүлөсүнүн келечеги пландаштырылган тың аялдар боло турган болсо, ошол үй бүлөдө баланын билими менен үй бүлөнүн ден соолугунун жакшы көрсөткүч экени көрүнүп калып атат да. Ал эми эркектердин, мисалы, үй бүлөдө тапкан каражаттары башка жакка багытталганын биз көрүп атабыз. Ошол себептен мамлекет бүгүнкү күндө ошондой адамдык ресурсту жоготуп албаш керек да. Муну таңылабастан бар тажрыйбага бай, ошону жасай алгандарды бүгүн мына аябай сонун ошол мамлекеттик, ушул госпрограмма иштелип аткан мезгилден бери мен аябай сүйүнүп жүрөм да. Бизге эгерде
айыл өкмөтүнүн деңгээлинде деле кийинки жылы силердин айылыңарга мисалы чоң логистикалык борбор курулат десе биз сразу түшүнөбүз. Биз жанына эмнени кура коюш керек, кайсы нерсени алып келиш керек, кайсы салыктын түрү түзүлөт, кантип бюджет көбөйүп кетет деп. Ошол сыяктуу эле бул мамлекеттик программа азыр бизге ошол шартты түзүп атат да. Демек мен өзүмө даярдашым керек. Кайсыл жакта мен күчтүү адис болуп чыга алам. Канткенде менин чечимим менен мамлекет анын арасында адамдар пайда табат дегенди алып келет да. Биздин залда мырзалар дагы отурат, сиздердин да пикирди билгибиз келет, себеби ар кандай деңгээлдеги башкаруу, уюштуруу, коомдук процесске аралашып жүрөбүз да. Ушул маселелер айымдардын арасындагы лидерликти күчөтүү, мамлекеттик программа иштеш керек, мүмкүнчүлүк берилсин жана башка деген нерселерди айтканда, муктаждык, зарылчылыкты сиздер эмнеден көрөсүздөр? Кимден? Кимиңиздерде микрофон бар залда. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу студиянын катышуучулары. Ооба, биз жогоруда жакшы олуттуу маселелерди көтөрүп атасыз. Эжекем жакшы айтат, могу социалдык өнүктүрүү башкармаларынан келген эжеке. Чын эле зам акимдердин баардыгы аял заты, анан ошо соц тармактын баарын ошолор тейлеп калышты. Анан эң кыйын олуттуу маселе жана баланы тарбиялоо, садикке берүү, жана мектептеги откан кылмыштуулук боюнча ошолордун боюна калып калып атат да. Анан азыр жана жогоруда айтылган сөздөргө аял затына квота берилген абдан жакшы болду. Себеби мен айыл кеңешинин депутатмын. Бизде 6 эркек, 5 айым бар. Ошол айымдар дагы ошо көпчүлүктөн калышпай өздөрүнүн лидерлигин көрсөтүп, бүгүнкү күндө жанагы айылдагы жанагындай майда маселелерди чечүүдө, мисалы үчүн аял затына керектүү, мисалы үчүн фитнес клуб ачуу, же болбосо зор зомдукту алдын алуу боюнча жакшы иштерди жүргүзүп, бюджеттен дагы жакшынакай тыйын которуп жаткандыгы бул биз үчүн мындай факты катарында айтсак болот. Колдосо болот. Сөз түрдө колдоп турса кең-бекен, каникей болуш эмне экен, ардактап турса кең-бекен, айганыш болуш эмне экен дейт. Аял затын ар дайым колдоп, ишеним артып турса, сөзсүз жакшы болот деп ойлойм. Кошумчаңыз. Негизинен эле аялдардын саясатка катышуусунда жана ошондой эле чечим кабыл алуу процессинде бир аянтчада мындай жалпы талкууга катышыш үчүн аялдар үчүн өзгөчөлөнгөн шарттар керек болуп калат да. Себеп дегенде мына азыркы эле бүгүнкү күндөгү акыркы мезгилдерде мамлекетте жүргүзүлүп аткан мына ротация. Ошол эркектер үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзөт, аялдар үчүн бул тоскоолдук. Себеби аял киши үй бүлөсүн, картаң адамдарды, бала чакасын таштап жылып кете албайт да. Ошон үчүн ротацияга да макул боло албай, карьера жасаганда тоскоолдуктар болот. Ал үй бүлөсүнөн ажырап чыгып кете албайт да. Ошон үчүн өзгөчөлөнгөн шарттар керек. Залда дагы мына депутат айымдарыбыз бар экен, келиңиз. Саламатсыздарбы? Телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү катышуучулар, мен Юсупова Аида, Буран айылдык кеңешинин депутаты болом. Мен сиздерге айткым келет, бул бизге чейин бир да депутат айым шайланган эмес. Бул квотанын негизинде бизде депутат айымдары чыкты да, анан кийин бул квотада тоскоол болбойт. Бул квотадан тышкары дагы биздин айымдарга ишенимдерди көбүрөөк арттырып, балки өздөрүнүн добушу менен дагы эркектер менен ат салышып көбүрөөк добуш алышты да. Ошол эки натыйжасын берип, азыр биздин аймакта айымдардын жетишкендиктери аябай байкалып жатат да. Анткени себеби айымдар ушундай жоопкерчиликтүү үй бүлөдө дагы, коомго келген маалда дагы ошол эки жоопкерчиликтерин сезип, бир жумушту баштаса аягына чейин алып барышат да. Мындай деп коет го, эркек адам көзү өтсө бир дубалдын бир бурчу түшсө, ал эми аял адам дүйнөдү салса 3 бурчу урайт деген неме бар да. Анысы кандай? Аял бул ыйык аял зат, ошончолук жоопкерчиликти сезе билген адам деп ойлойм. Анан кийин аялдардын көбүрөөк келиши бул коомчулуктун өнүгүүсүнө дагы өтө натыйжасын берет деп ойлойм. Биз эми мындай айымдардын ордун турмушта, үй бүлөдө жана башка жактардагы баасын, баркын өзгөртүп жибергибиз келбейт. Бирок ошентсе дагы баягы мындай талкуулар эркек менен аялдын ортосундагы каршылашуу менен атаандаштыктын маселесине айланбаш керек деп ойлойм да. Болгону жанагы эркектер андай, анан аялдар мындай деп бөлүнүү кайра эле ушул көйгөйлөрдүн курчушуна алып келип коет. Ошон үчүн биз азыр моорекинде программаларды же болбосо талкууларды жүргүзүп атканда маселе мүмкүнчүлүктүн артыкчылыктарына гана жасалыш керек деп ойлойм да. Анткени албетте баягы ар бир депутат, эл ишенген адам, ал депутат гана катарында кызмат кылыш керек. Эркек катары кызмат кылат, аял катары кызмат кылат эмес, депутат катарында кызмат кылат. Кызматта болсо кызматкер катарында, өзүнүн жоопкерчилигинин чектеринде мамлекет белгилеп берген өзүнүн мыйзамдык укуктарынын тегинде
милдеттер, жоопкерчиликти алыш керек деген нерсе. Мен кошуп Болгону? коеюн ушул жерге. Негизинен эле гендер саясаты боюнча сүйлөгөнүбүздө аялдарга шарттар жана мүмкүнчүлүктөр дегенде эле эркектерге атаандаштык сыяктуу көрбөш керек. Эгерде биз эркектерге Маңызы жоголуп кетет. теңдеш керек, анан ошол жакка ошодон бийик болуп кетет экен, анан деген түшүнүктөн алыс болуш керек да. Негизинен эле Кыргыз Республикасынын конституциясында аялдар менен эркектер үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү бизге кепилдик берет. А эмне үчүн аялдарга мүмкүнчүлүк шарттар жөнүндө сүйлөшө баштаганда эле эмне тигиден бийик болуп кетет экенсиң, анан сен барып ошол жерде башкарып калат экенсиңби деген эле бир туура эмес түшүнүктөр чыгат да. Биз жөн эле шарт менен мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Орун жагдай талашуу же тирешүүнүн маселеси эмес, биз өнүгүүнүн жолу катарында карашыбыз керек деген. Толуктооңуз барбы? Азыр азыркы эле айтып аткан сиздин сурооңузга жана ушу гендердик маселеде аялдар бардык жерде иштеш керек деп эле биз аялдарды мажбурлабай элебизби деп атпайсызбы? Мен ошол суроого мындай толуктоо алат элем да. Бул мажбурлоо эмес, баягы аялдар сөзсүз эле жогорку кызматта эмес, мындай карап турсаңар министрликте болобу, жергиликтүү өз алдынча башкарууда болобу, баягы башкаруу орундарда эркектер турса дагы ошол кызматты, ошол жумушту аткаруучу посттун баарында жалаң аялдар турат. Ошол ылдый жактан ошол жумуштун баарын аткарып жасап аткан аялдар ошол эле убакта балдарын тарбиялап атат, ошол эле убакта үй бүлө болгондон кийин аялдардын кайненеси бар, кайнатасы бар, үй бүлөсү бар, ошонун баарына көңүл бөлгөнгө жетишип атат. А эмне үчүн анан жогорку кызматтарда мажбурланып барып иштейт деген ойдон алыспыз. Ошондой кызматтын баарын аткарып аткандан кийин өзүнүн деңгээлине жараша андан жогорку кызматтарды да аткара алат. Ошол эле экономикада болобу, ошол эле саясатта болобу, мамлекеттик деңгээлде болобу иштеп кетчү айымдарыбыз бар да. Келиңиз. Сиз айтып атпайсызбы, жана табигый эле тандоого коюп койсо депчи, мен ошону жана шайлоонун мисалы менен айтып кетсем, жанагы бизде аралаш системасы деп айтып кеттим. Партиялык система менен келип, жана ачык тизме менен шайланып келгенде ал жерде квота 30%-дан ашык аялдарга биринчи резервге алынып, андан кийинки мандаттар эркектер арасында бөлүштүрүлөт. Ошол жерден негизги депутат айымдарыбыз шайланып келди жогорку кеңешке. Ал эми мына баарыбыз белгилүү болгондой 36 округдардан бир гана айым келип калды да. Ошол биз ушул мисал менен эле биз табигый тандоого азырынча даяр эмеспиз дегенге айтсак болот. Ошон үчүн мамлекет сөзсүз кам көрүп, аялдардын ошол ордун коомго саясатка аралашуусуна мамлекеттик мыйзамдын деңгээлинде чара көрүп туруш керек деп ойлойм. Бул программаларды колдонуп, анан мүмкүнчүлүктү көрсөтсөк, ишеним дагы артат деген нерсе болуп атат. Анан жана сиз айтып кеткен, мен сурооңузга толук жооп бере албай калып турмун. Жана гендер дегенде эле биз айымдарды коргой турган бир эме деп, чара деп ойлойбуз да. Жок, бизде деле борбордук шайлоо комиссиясында жана жалаң аялдардан турган мисалы үчүн партиялар бар. Ошол партиялар келгенде биз ал жерде сөзсүз түрдө экинчи тарап, мисалы үчүн 54 тизмеде 54 кандидатты алып келиш керек. Ал кандидаттын сөзсүз түрдө 30% эркектерден туруш керек деген талап дагы бар. Жыйынтыгында 30% ээлеш керек орунду. Ооба, жыйынтыгында кийин эгер ал партия отуп келе турган болсо, парламентте 30%-ын эркектер ээлеш керек. Бул деген ошол туура эле мыйзам деп ойлойм. Ошон үчүн гендер дегенде эки тараптуу тең кабыл алышыбыз керек. Мен азыр кеп берем, мен залга атайын чакырдык эле биздин студиябызга конокторду. Келиңиз, сиздердин да пикирди угалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздар. Менин атым Айнура Балакунова. Жергиликтүү жамааттарды катыштыруу боюнча адис болуп жүрөм көп жылдан бери. Биз азыр талкуу кылып атканда мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө аялдардын эркектер менен бирдей ушу кызмат абалында жергиликтүү депутат катары кандай ишмердүүлүккө жетишти. Мен өзүм баягы консультация катары берип жатканда бүгүнкү күндө көп жетишкендиктерди байкап атам да. Анан өзгөчөлүгү аял депутаттар келгенден баштап алар биринчи эле баягы тырыша башташты да, ушу мыйзамдар кандай болот экен, мыйзамдарды кантип ишке ашырсак болот экен деп, мына ушул багытта баягы көптөгөн окууларга катышып, анан алар бул жерде айтып атпайсыздарбы, эркектер өзүнчө көз караш болуп атат, аялдар башкача маселе карап атат, анан аялдар соц маселеге гана көңүл болуп атат деп. Мен булга кичине бир кошулгум келбей атат да. Анткени маселени бизде мындай эң негизги маселе мындай болуп атат да, көйгөйдү биз кайсы тараптан көрүп атабыз. Мисалы үчүн бүгүн аябай өтө маанилүү деп коелук, спорт маселеси өнүгүш керек деп атканда, биз спортту баягы
үстүртөн карап атабыз, бир комплекс керек экен, бир аянтча керек экен деп мындай бир инфраструктурага байлап коюп атабыз да, бирок ошол учурда башкача көз караш менен карап көрсөк, анын түпкү себебинде ким ушу спортко муктаж болуп атат, бул айымдар айтып кетпедиби? Мына ошо айымдар атайын ошол эки жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнө барып сурашпадыбы? Баягы сурамжылоо жасашты, жолугушууларды өткөрүштү. Мына ошо жолугушууларды өткөргөндө алар кандай көйгөй болуп атат? Эмне максаттан ким көбүрөөк ушу спортко муктаж болуп атат, ким маданиятка муктаж болуп атат деп мына ошол эки ар бир шайлоочу менен жолугуп, аякта мүмкүнчүлүгү чектелгендер болду, айымдар болду, балдар болду, өтө жанагы мектеп окуучулары менен да жолугушту да, мына ошого жараша жанагы эң негизги бир айткым келип атат, булар социалдык экономикалык өнүгүү программалары бар жергиликтүү деңгээлдечи. Мына ошол эки программалар ушу аялдардын катышуусу менен бүгүн иштей баштады десем болот. Мен улуу мундун өкүлү катарында апа сизге сөз бергим келип атат. Бизде салттык жана адаттык көз караштарга дагы көп байлап түрдүү талкуулар болуп кетет. Бирок ошентсе дагы бизде мүмкүнчүлүк берели, ушул айымдардын коомдогу ордун бекемдейли деген маселеге сиздердин көз караш. Саламатсыздарбы? Мен Курманбаева Жумагүл, Кочкор районунан келдим. Орманхан айылдык кеңешинин депутатымын. Мен могуреке 30% квота боюнча айткым келет да. 30% квота аябай жакшы болду. Көп айымдар келди. Бирок эгерде айымдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү болсо, ошо эркектер менен бирдей деңгээлде иштеп, квотасы жок эле өзүнүн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен да. Мен өзүмдү мисал кылгым келбейт. Мен мисалы үчүн Исакеев айылында жашайм. Ошо бир эле айылга мен 8 миллион сомдук инвестиция тарттым да. Ошонун баардыктын жана социалдык маселелер. Мисалы үчүн бала бакчага бир комната салдырдым эле, ага 30 бала группа ачылды, 3-4 жумуш орду менен камсыз болду. Анын бардын кичинекей ясли жана 2 жаштан баштап балдар болду. Ошондо деген 30 эне жумуш орду менен камсыз болуп калды да. Ушундай көп жумуштардын аркасында мен ар бир сессия болгон сайын барып эле ошол долбоордун баарында кошумча каржылоо деген болот да. Барып эле тиги депутаттан сурап эле тигиге бир 100 000 сом керек болуп калды, тиге 150 000 сом керек болуп калды эле көп суранчумун. Кийинки убакта өздөрү чакырып калды. Айпа сизден башка киши келбей калды. Эмнеге келбей калдыңыз? Мынакей бюджет бөлүнүп атат депчи. Анан ошондон кийин тиги айыл өкмөт менен төрага айтып калды, ушул сиз келип бизге депутат болуңуз дейт да. Себеби деген жаштар болуп калды, көп маселени чече албай калып атабыз. Кээде тиги сессиясы өтпөй калган күндөр болуп атат, насаатчы болуп бериңиз деди да. Аны эми буят го, мен ушундай жашында десем болбой шайланышты. Аны кээ бир депутаттар ойлоптур, эми бул апага эмне кереги бар эле депчи. Аны кийин айтып калышты, ошо тиги сизди ошентип ойлодук элек, бирок сиз жаштар менен деңгээлде, бирдей деңгээлде иштеп атасыз депчи. Ошондо мен тиги айылдан аябай жакшы голос алдым да, эркектер менен бирдей деңгээлде голос алып, өзүм квотасы жок эле ошондуп өтүп кеттим. Негизи аялбы, эркекпи, элге эмгегиң өтсө, эл эмгегиңди баалайт экен дагы, ошентип шайлансаң болот экен деп айткым келип атат да. Мүмкүнчүлүк катарында туура жолдо иштеп кетиш керек деген нерсе турат. Анан бизде сиздин тажрыйбаңызды ошо улантуучу катарында мынакей артыңыздан келаткан айым депутаттарга да сөз берейин. Себеби бул жерде мындай маселе болуп атат. Азыр биз айтып атпайбызбы, ошол жергиликтүү кеңешке келгенден кийин айылдагы чечилбей аткан маселелердин мындай башкача өңүттө каралышына күбө болуп атабыз деп. Ошол эле маалда депутаттыкка чыккан адам өзү мындай принцибинде, идеалдуу форматында, көрүнүшүндө эл ошондой кабыл алат. Кайсы бир адам, талапкер өзүнүн бир көз карашы, демилгеси, сунушу менен келатат. Ушул биздин айылдагы жашоонубузду да жакшыртып жиберейин, ушул маселени чечсек ушул иш оңолгонтат деген сыяктуу өзүндө бир өзөк болуш керек деп түшүнөт да кабыл алат. Ушул жактан алганда сиздер өзүңүздөр депутат боло электе ойлоп багып жүргөн демилге, ой, пикир депутаттыкка келгенден кийин жашоого аштыбы, турмушка аштыбы, эмне болду? Сизден баштайлы. Мен депутаттыкка келгенге чейин ошо 2003 жылы мектептин директору болдум да биринчи. Андан кийин 2008 жылы шайлоого келдим, эмеге жергиликтүү кеңешке. Анан мектеп директору болгондон кийин баягы мугалимдерге караганда бүт айылдагы адамдарды, ар бир үй бүлөнү, ар бир баланын көйгөйүн баягы жакындан билип баштайт экенсиң да. Биз ар кандай долбоорлорго катыштык, окууларга. Анан кайсы адам менен сүйлөшпөйүн, ошо биздин айылда эң биринчи эле ошо бала бакча жок деген маселе биринчи орунда турат. Ошол жана фокус топтордо дагы кайсы неме көйгөй десе бала бакча. Анан ошол учурдагы айыл өкмөт менен бирдикте биз ошол бала бакча боюнча ошо маселелерди чечели деп эң биринчи ошо долбоор жаздык. Трансформатор маселеси боюнча дагы айткым келип атат. Биздин ошо көчөдөгү трансформатор
10 жыл 15 жылга чейин баягы айылдын элин талаптагыдай камсыз кыла албай келгенде анан уюшуп арыз жазып ошол РЭСке биринчи барып көрөлү же болбосо акимчиликке барып көрөлү деп ошол 3-4 жака арыз жазып алып бардык. Анан РЭСке барып начальнигине барып ошол убактагы РЭСтин начальнигине баягы бизде трансформатор жетпейт, кандай кылалы десек, мисалы бул маселени мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Биринчи айыл өкмөткө кайрылгыла, анан акимчиликке, бул көпкө чейинки узара турган маселе деп. Анан мен мисалы үчүн айылдык кеңештин депутатымын, айылдык кеңештин атынан келдим, ошо элдин өкүлү катары келдим дегенден кийин уже башкача маселе да. Бул жерде маселени чечүү жолдорун башкача. Демек өкүлчүлүк бар экен деген. Бар экен да, демек өзгөчөлүк бар. Анан бул шыр эле чечип бербесе дагы ошол жолун айтып берди. Бирок биз ошол жардамы менен, биз ошол көргөзгөн жолу менен биз кадам жасады элек. Ошол бул жерде эми эл ишенеби билбейм, 10 күндүн ичинде трансформаторубуз чечилип калды. Баягы ошол трансформатордон колдонулуп аткан кишилер билсе болду да, калганынан. Трансформаторду эле азыр мынакей эми жаркыраган трансформатордо отурабыз. Айдайымга сөз берейин. Мен ошо бул депутат болгонго чейин ошо 2015 жылдан баштап аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштечүмүн. Анан мен ошол аялдардын коомдо ролун көтөрүүдө, айыл жергесинде коомдо ролун көтөрүүдө көптөгөн иш-чараларды уюштуруп, баягы алып барайын деген ойлорум бар болчу да. Анан кандайдыр бир убакта ошол кезде депутаттарга салып, бир эми сөзсүз бардык нерсе бир каражатка токтолуп калат. Ушундай иш алып барайын деп атам деп кайрылуу алып барган мезгилдерде, ой, эже чечебиз аны, кете бериңиз деп койчу да, анан деп кетип калчумун да. Анан негедир ошол кезде мен айылды ошо жергиликтүү кеңешке депутат болуп өзүмдү көрсөтөм деген ой жок болчу өзүмдүн эмемде да. Анан бул льгота каралып калды. Анан мен, значит, мен дагы депутат болсом болот экен да деп, мен өзүмдүн эмем кандидатурамды койдум. Ошол эле учурда биз менен ат салышып 5 айым койдук айыл ичинен. Анан ошол учурда биз эркектерден кем калышпай, биз алдыңкы голосдор менен өтүп кеттик, 5-өбүз тең. Анан абдан жакшы болду биринчиден. Мурда чоочулар менен жүргөн потенциал эми ачыкка чыкты. Анан ошол учурда эле мен баягы депутат болгу жакты кайрылуу алып барган кездерде ойлочумун да, сөзсүз эле бүт эле айыл чарбасына жумшалат экен, жол оңдош керек экен, значит көпүрө салыш керек экен, мынтыш керек экен деген эле менде ушундай бир ойлор пайда болгон да. Анан мен депутат болгондон кийин биринчи жылы уже баягы сунушумду киргизип баштадым, анан колдоо таап баштадым. Андан кийин баягы өзүмдүн эмемди өркүндөтөйүн деп ошо долбоорлорго катышып баштадым. Анан ошо мени ошо эмнени айттыңыз, ошо жигердүү жарандар бир долбооруна катышкандан кийин мен проблеманы аныктоонун жолдорун үйрөндүм да. Сөзсүз эле бүгүн баланча жолду оңдоп салыш керек экен, же көпүрөнү салып салыш керек экен дебей, значит, элди чогултуп, ошо элдин арасынан ошо проблемаларды аныктап чыгууну үйрөндүм да. Сиздин кыскача комментарийиңиз калай? Биз болсо ушу депутат болгонго чейин жана болгондон кийинки аткарган иштерибиздин ушу айырмачылыктары бар бекенби деген сурооңузга мындай жооп берет элем да. Мен ушу депутат болуп келе элек күндө эле өзүм финансист болгондуктан өмүр бою чарбада эсепчи болуп иштеп келгем. 2003 жылдарда ошо чарбалар тарап, айыл өкмөттөрдүн баары дотационный болуп, мындай карасаңар бир айылдар бир ылдый чөгүп бараткандай абалда болгондо, ошол учурда аябай менде ойлонуу болгондо, канткенде айыл жергесин көтөрсөк болот экен деп, мен анда депутат болуу дегенде эле оюмда жок болчу. Ошол кезде жана тыштан инвестиция тартып, ошо менен өбүгө болот экен деп ойлонгондо, ошол учурда Арис проектиси жаңы келген. Ошондо айылга ошо инвестициялык борбор ачылып, ошого жетекчи болуш керек дегенде, ошо өзүм инициатива көтөрүп, мен болом ошого деп эле, өзүм эле мен болом деп баргам да. Баягы чынын айтканда, может ал жерде эркектер деле болобуз деп ойлошо керек, бирок эмнегедир мен өзүмдү көрсөтүп баргам. Ошо 2005 жылдан 2008 жылга чейин биз Арис проектиси менен бир 17 проектти ишке ашырдык. Эми анын баарын бирден санап отурмайын. Андан кийин ошо эң акыркысы ошо депутат болууга эмне түрткү берди дегенде, ошо 2008 жылы
ЮНИСЕФ тарабынан ошо айылдагы аялдарды колдоо деген проект болгондо бизде Кумтөр өнүктүрүү фонду бар да, ошонун каржылоосу менен мен ошол конкурска катышып ошо айылда бала бакча ачам, ошо келиндер иштеш керек деген эме менен ошол конкурсту утуп алгам. Бирок ошол жерде баягы конкурста мен ички инвентарларын утуп алдым да, ал эми зданиянын ремонту Ысык көл өндүрүктүү фондуна коюлду да, ошол кезде баягы закуп деген 2 айлык проект болсо, менин ошо ремонттоп бере турган Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан ремонттой турган зданиянын ремонту 3 жылга чейин созулду. Ошол аралыкта канча сапар ошо өнүктүрүү фондуна барып, гарантийный письмо алып, мына уже ремонт кылгантат деп, мен шотума которулуп келген акчаны кайра кетирбей калууга аракет кылдым. Ошондо көл айланасы боюнча 9 проект утуп алганбыз. Ошондо менден башка 8-инин баары проект ишке ашканда баары мен үчүн кайгырган. Терпениясы кетти, ушу калып калат го, акчасын алдырып ийет го депчи. Ошондо баягы өнүктүрүү фондуна улам гарантийный письмо сурап барганда кеңештин чечими керек, кеңештин токтому керек деп, ошону мен эми карапайым адаммын да. Мен ошондо ойлондум да, мен эгер депутат болсом, мына жеңилирээк болмокпу деп, мен анан 12-жылы уже өзүмдүн депутаттыгымды, кандидаттыгымды койгом. Ошондон бери мына азыркы убакка чейин депутат болуп келатам, бирок депутат болгон учурда көптөгөн иштерим эшикке ачты. Эң эле орчундусун айтсам, муреки таштанды калдыктарын чыгаруу боюнча ошо пандемия учурунда баягы бекер отура албайсың да, ойлоносуң, ошо интернет булактарынан карап, ошо Япония элчилигине жанагы чөптүн тамыры жана тез соок деген проектисине ошо таштандыларды чыгаруучу спецмашинаны алууга проект өткөрдүм да. Бирок мен ошол проектти мурунда окугам. Бирок окуганда аны ошо бир жергиликтүү бийликте иштеген тараптан өтсө болот экен деп, ошол жерге мен өзүм жергиликтүү кеңештин депутатынын атынан деп жазганда, ал ошол биринчи эле каралып өтүп, анан ошо $32,000 машинаны алууга жетиштик да. Анан ошо бул депутат болгондо мындай түздөн түз иш аткарууга байланышы мүмкүнчүлүгү бар. Кыскарактан айтпасак, биздин убактыбыз дагы чектелип атат, урматтуу айымдар. Мен бир суроо бергим келип турат. Биздин Гүлмира Качканова айымга жанагы сиз айтпадыңызбы? Айымдардын резервин, кадрдык резервин түзүү деген маселегечи. Мына азыр биз жана жергиликтүү кеңештерге түзүлгөн шарт боюнча көбүрөөк сөз кылдык. Бул жакта дагы өзүнүн лидерлигин көрсөткөн, потенциалын көрсөтөм деген айымдар чыкты да. Мына ушунун өзү сиз айтып аткан резервке негиз болуп бере алабы? Бардыгы тең таң калып атышат. Эмнеге аялдардын гана специалдык ушундай атайын резервин түзүп атасыңар депчи. Менимче, мына бүгүн азыр биз көп эле мындай ушул депутат аялдардын, жергиликтүү депутат аялдардын көптөгөн жетишкендиктерин, ийгиликтерин уктук. Бул да болсо ошол квотанын түрткүсү болду деп ойлойм. Балким бул квота болбосо, бул аялдар өздөрүн мынтип көргөзүп, өздөрү мындай ийгиликтерге жете албайт болчу. Бул атайын ушул аялдардын резерви дагы ушундай ийгиликтерди жаратат деп ойлойм. Бул дагы ушул түрткү болот. Абаскан Чембердиев да, бул жанагы жергиликтүү кеңештин деңгээлинде каралып аткандыгы бул биринчи эле баскыч катарында кабыл алынса туура го дейм да. Себеби бизде азыр ар кайсыл тармакта социалдык, экономикалык, мынакей чарба тиричилик өңүтүндөгү маселелерди биз ушинтип демилгелеп атабыз деген нерсе, бул бара реформатордук даражага чыгыш керек да. Анан кийин жалпы башкаруу органдарына аралашуу мүмкүнчүлүгүн алган айымдарды таап чыгышыбыз керек дегенге жол ачыш керек го. Эң туура айтасыз. Негизинен эле ошол жергиликтүү кеңешке депутат болгон айымдардын арасында мындай кайсы бир чөйрөгө мындай кадр болуп, жетекчи болуп иштегенге даяр болуп калышты да. Эгерде ошол жерге депутат болуп келбей турган болсо, кандайдыр бир ресурстарды ошо жергиликтүү деңгээлде бөлгөнгө катышпай калат эле да. Жер ресурсун, суу ресурсту, акча Урматтуу катышуучулар, жалпы биздин темабыз айымдардын лидерлик сапатын өнүктүрүү деген негизде болду. Бул программа
кундуз бар деп айтат кыргызда.